Пайгамбарыбыз айтат, ороза Рамазан айда ороза туткан киши үчүн 70 миң периште истигфар кылат экен, дуа кылат экен. 70 миң периште. Таң аткандан тартып күн батканга чейин. Караңыз, урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айдын орозосын текке кетирбейли. 70 миң периште сиз үчүн дуа кылып атат. Бир шейх эмес, бир оулия эмес, бир алым эмес, бир эле киши эмес. Бул периштелер, канчо бир периште эмес, 70 миң периште сиз үчүн дуа кылып атса, Алла күнөөсүн кечиргин, райымдуулук кылгын деп, береке бергин деп, ушуну таштап койсок болбой калат. Ошон үчүн Алла субхана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат: "Вастагфар лаху кулла яумин", күн сайын ага истигфар кылат 70,000 малакин, 70 миң периште тугандар. Wa kana lahu bi kulli sajdatin sajadaha fi shahr Ramadan bil laylin aw naharin shajaratun. Ал үчүн түндөсү болсун Рамазан айда, же күндүзү болсун, ким намаз окуй турган болсо, ар бир саждасына Алла Таала бейиште бир дарак берет экен. Дарак өстүрүп коет экен. Ясиру ар-ракиб фи dhilliha 500 ам. Ошонун көлөкөсүндө 500 жыл улоочан атын чапса дагы көлөкөсүн басып өтпөйт экен туугандар. Демек, Рамазан айдын түндөсү болобу, күндүзү болобу, намаз окуп турган болсок туугандар, ар бир саждага Алла Таала бейиштен бир дарак берип коет экен. Ал дарактын көлөкөсү ушунчалык чоң, 500 жыл атчан анын көлөкөсүн басып дагы өтө албай деген. Бул риваят туугандар Байхакыйда келтирип атат Абу Саид Худри радыйаллаху анху. Андыктан келиңиздер, бул Рамазан айдын ар бир минутасын ганимет билип, текке кетирбей, намаз окуп, ибадат кылып, Кур'ан окуп, зикир кылып, дуа кылып, жакшы сөздөрдү сүйлөп, ахиретке даярданып, бейиш тууралуу Алла Тааладан бейишти сурап, дозоктон пана тилеп турайлы.